Саламатсыңар балдар. Кандайсыңар? Манайлар жакшыбы? Азаматтар десе. Балдар, биз бүгүн силер менен биргеликте бүгүнкү сабакта эл кайда көчөт жаныбарыны жасоонун жолдорун үйрөнөбүз. Эл кайда көчөт кайсыл убакта чыгат билесиңер, Мына алдыда жаз келатат. Күнү сыганда эл кайда көчөт кайра бизге келе баштайт экен. Анда эмесе биз ушул эл кайда көчөткө кетүүчү каражаттардын эмнелери кетет экен, силерге бирден атап өтүп берейин. Бизге эң эле негизгиси бул эл кайда көчөттүн көлөмүнү гөөдөнүнү деп айтып койсок болот. Дене мүчөсүнө биз мындай болгон кадимки пайдаланып жүргөн дисти жардамга чакырабыз. Жана буну менен биргеликте бизге желим жана түстүү кагаздар, кайчы, калем жана бизге мындай болгон атайын жасалган көздөр керектелинет. Мынакей балдар, бирден айтып өттүк. Эми балдар, биз эң эле алгач эмнеден баштайбыз? Биз мындай болгон дисттен алып баштайбыз. Бул дисттин формасыны азыр мен силерге бирден чийип көргөзүп берем. Биз мындай болгон кызыл түстөгү кагазды алабыз. Жана дисттин жардамы менен ага эки тегерекчени чийип алабыз. Балдар, айткылачы, эл кайда көчөттүн түсү кандай болот? Албетте эки түстө болот, Бири кызыл түстө, ал эми экинчиси мындай болгон ток сары түстө болот экен. Азыр мен силерге кызыл түстөгү эл кайда көчөттүн жасалуу жолун көргөзүп берем. Мынакей балдар, биз эки тегерекчени чийип алдык. Эми аны кайчынын жардамы менен кыркып алабыз. Мынакей балдар, биз бирөөсүн кыркып алдык. Албетте буну кыркып жатканда аябай тегиз кыркканга жана чийген сызыңардан чыкпай кыркканга аракет кылгыла балдар. Эми экинчисин кыркып алабыз. Мынакей балдар, биз эки тегерекчени кыркып алдык. Эми аны экөөнү бириктиребиз дагы. Ушул эки тегерекчени тең ортосунан экиге бүктөп алабыз. Булар эмнесине иштелет десеңер, булар албетте эл кайда көчөттүн эки канаты болуп эсептелинет. Эки тегерекчени кыркып алдык. Эми биз бул башына мындай болгон ток сары түстөгү кагазды пайдаланып алабыз. Ага баштын көлөмүн чийип алабыз азыр. Мынакей балдар, биз башында кесип алдык. Эми биз бирден буларды дисттин үстүнө жармаштырып баштайбыз. Эң алгач эле мунун бар жабыштыруучу нерсебиз бул баш болуп эсептелет. Биринчи иретте башын жабыштыра алабыз. Албетте буну желимдин жардамында жабыштырабыз. Башын жабыштырып алдык. Эми акырындап эки канатын жабыштырып чыгабыз.
Жабыштырып жатканда өтө кылдаттык менен жабыштырасыңар. Тегеректин өзүнө тегиз гана кылып жабыштырып койбостон, бир аздан эки четке бир аздан тегиз эмес, бир аз четирекке кылып кыйшыгыраак кылып жабыштырасыңар балдар. Себеби эки канаттын ачылып турганы даана билинип туруш керек. Мынакей балдар, негизгисин жабыштырып бүттүк. Эми бизге дагы бир бул жаныбарыбыздын көркүнө чыгаруучу нерсе бул эмне болот экен? Бирine ар бир жерине кара чекиттерди коюп чыгат экенбиз. Албетте аны ручканын же маркердин жардамында жазып турсаңар боло берет. Мынакей балдар, биз негизги чекиттерин дагы коюп чыктык. Эми бизге бул эң акыркы эмнеси калды карап көргүлөчү балдар. Албетте буга көздөр жетишпей атат. Эми биз көздөрүн жабыштырып чыгабыз. Эми биз кайра эле кызылдын жардамында бул жаныбарыбыздын эки мурутчасын жасап алабыз. Бүтүн мурутча жасаганда мынантип 4-3 кыркып алабыз дагы. Экиге бүктөйсүңөр. Бүктөлгөн тарабынан карап, ачык тарабына кыйгаштарды кыркасыңар, жаны аударып, бул жагынан кыркабыз. Мынакей балдар. Эки мурутчасы дагы даяр болуп калды. Эми аны жабыштырып чыгабыз. Кайтын жардамынан мынантип кайрып койсоңор, өзүнчө кооздук берип калат. Мынакей балдар, биз жасап жаткан эл кайда көчөт жаныбар дагы даяр болду. Эми мен силерге кайрадан ушул эле түстүү кагаздын жардамында конверт жасоонун жолдорун көргөзүп берейин. Анда абдан көңүл буруп карап отургула балдар. Ал үчүн бизге мындай болгон сары түстөгү кагазды алабыз. Албетте буну көңүл буруп жакшылап карап тургула. Кайсыл тарапка бүктөлөт, жакшылап үйрөнүп алсаңар. Мынакей балдар, биз ушул эле кагазды экиге бүктөйт экенбиз. Экиге бүктөйбүз. Эми ушул ортого бүктөлгөн сызыкка bir burçunu alып келип бүктөп коет экенбиз. Ал эми экинчи тарабын ушул эле бүктөлгөн тарапка карама каршы кылып, экинчи бурчуну бүктөйт экенбиз. Мынакей балдар, көрдүңөрбү? Мындай форма даяр болду бизде. Эми биз бүктөлгөндөн ашкан кагаздар турат. Ошол эле жерине кайрадан бүктөлгөн сызык алып келип туруп тегизеп чыгабыз. Экинчи тарабындагы
Мындай болгон борсок түстөгү борсок сымал конвертибиздин көлөмү даяр болду. Эми биз бул бурчуну алты жагына, бул бурчуну үстү жагына карап бүктөп чыгабыз. Мынакей балдар, көрдүңөрбү? Биздин конвертибиздин негизги формасы даяр болду. Эми биз ар бир бурчуну мына жерде карасаңар кичинекей чөнтөкчөлөр пайда болот. Ошол жерине салып коебуз. Экинчи тарабында. Биздин конвертибиз да даяр болду. Эми бул сыртына өзүңөр кооздоп, өзүңөр фантазияңар менен жасалгалап койсоңор болот албетте. Азыр мен силерге ручканын жардамы менен эмнелер чийилишин көргөзүп берейин. Мындай болгон жөнөкөй эле тегерекчелердин жардамында кооздоп койсоңор болот. Мынакей балдар, бүгүнкү сабакта биз эл кайда көчөт жана конверттин жасоон жолдорун үйрөнүп алдык. Силер жасап бүттүңөрбү? Азаматтар десе. Кайрадан кийинки сабакта амандыкта көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.